20-кылымдын залкар акыны кыргыз профессионал адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн башында турган Алы Токонбаевдин 120 жылдыгына арналган республикалык илимий практикалык конференция өттү. Көкүрөгүндө сөздүн уюткусу орногон болочок акын эки доорду тең көрүп, тагдырдын тайгүлүк ташы аны бирде талпынтып асманга көкөлөтсө, бирде талайын кемитип, бир топ оор сыноого салганын катышуучуларга мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баяндап берди. Өзгөчө 1916 жылкы үркүн апаатында 5 бир тууганынан өтпөй ата-энесинен ажырап, жетимчиликтин кесепетин абдан эле тарткан. Кыргыз жергесине совет бийлигинин орношу Алыга окшогондордун бактысын ачат. Билим алып, эмгек жолуна түшүп, поэзия алымына сүңүп кирген жана жаш акындын чыгармачылыгы элдин басып өткөн тарых жолун чагылдырган күзгү болуп калды. Өзгөчө түрк адабиятында өрү менен роман жазган адам болду. Өрү менен сөздүн, ойдун, пикирдин, ой шуңкулунун баарын кара сөз менен жазгандай катары менен тизип журтка жарыялады. Ал агай башыңыздан нелер гана өтпөдү. Канча оор кыйыштын баарын басып өттүңүз. Ошол студенттерден бирөө сурап атат. Адам баласынын акылдуу болгону жакшыбы, же айлакер болгону жакшыбы? деп. Агайыбыз бир топко чейин ойлонуп туруп, балам, акыл көйгөйдү чечет. Акыл маселени чечет. Айла болсо балам, аны айланып өтөт. Залда тынчтык болуп калат, бир аздан кийин дабир окуучу сурайт. Агай, анда акылдуу болгонубуз дурусбу же айлакер болгонубуз дурусбу дейт. Акын атабыз дагы көпкө чейин ойлонуп туруп, балам, билимдүү болгонубуз дурус го. Акыл менен чечиш керекпи? Амал менен айланып өтүш керекпи? Же билбеген жерге, көрүнгөн жерге мурдуңду тыгып, кыпчылып, өзүңө өзүң жагдай түзбөш керекпи? Ушунун баарын тең билимдүү адам гана чечет. Акылы терең адам амалдуу да болот. Амалга таянган акыл алдыга жылат деп таамай бир жолугушун айтты эле.